Assalamu alaikum. Азыр мен сіздерге үй шартында эч кандай кошулмасы жок алма сиркесин даярдоону көрсөтүп берем. Бизге алма керек болот. Алмаларыбыз ширин болушу шарт. Алмаларыбыздын чириген, курт жеген жерлери болсо кесип алып салабыз дагы, майдалап алабыз. Майдаланган алмаларыбызды шише же болбосо желим идишке салып, кайсы күн даярдаган болсок, числосун жазып, караңгы жана жылуу жерге коюп коебуз. Күнүнө кабар алып аралаштырып турабыз. Арадан 10-15 күн убакыт өткөндөн кийин ошол алмаларыбызды сыгып, суюктугубузду, ошол эле идишибизди жуабыз дагы. Кайра куюп, бетин кездеме менен жаап, караңгы жана жылуу жерге 2 айга коюп коебуз. Анча мынча кабар алып, жытын жыттап турасыздар. Биринчи спирттин жыты келе баштайт. Спирттин жыты качан кетип, уксус жыттана баштаганда биздин уксусубуз даяр болгон болот. Качан биздин уксусубуз даяр боло баштаганда суюктугубуздун бетине чел кабык чыгат. Ошо чел кабык чыкканы бул уксусубуздун даяр болгонунун белгиси болот. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, мен колумдан келишинче жооп бергенге аракет кылам.